Убакыт өттү, анда жаш бала элем маркум устазыбыз шейх Чубак ажыга жолуктум. Саламдашып сүрөткө түшүп алсам болобу деп сурасам, мени менен сүрөткө түшүп башыма колун коюп дуа кылды эле. Ошол кайсы дуа экенин, мааниси эмнеде экенин билсеңиз, түшүндүрүп берсеңиз, ошол дуанын мааниси мени ошол күндөн бери ойлондуруп келет. Чоң рахмат, Аллах разы болсун дейт. Ооба, устаз раматтылык асыл Залкар Чубак устазыбыз ал дуаны мага үйрөткөн шакирттерине жалпы. Мына ошол дуаны мо бейиштик үй бүлөгө 5 хадистин акырында дуа кылып ошол жерге дагы кошконум бар. Ал дуа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадисинде келген дуа. Кызыгы Саид Багдаш устазыбыз айтат, Чубак устазыбыздын да устазы болуп кетет, чоң ата устазыбыз Шейх Мухаммад Авама хафизахулла, Аллах өмүрүнө береке берсин. Мухаммад Авама устаз ушул дуаны 30 жылдан ашык издеген дейт. 30 жыл күнү түнү тынымсыз. Мухаддис алымдардан, факх алымдардан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаш балдардын, умуркайлардын, жаш балдардын чүрпөлөрдүн башына колун коюп дуа кылат эле. Кайсы дуасы? Ушул дуа. Бул дуаны имам Жалалуттин Суюти Жамиъ Сагирде, имам Абу Нуайм Асбахани Тарих китебинде алып келген. Хасан даражасындагы далилге жарайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аллахумма иджалху барран би валидей". Аллахым ушул баланы, ушул умуркайды кызды баланы жалпы ата-энесине мээримдүү, күйүмдүү кыла көр. Боор баскан мээримдүү, күйүмдүү кыла көр. Рошидан акыл эстүү жана жөндөмдүү кыла көр. Баланын акылын сураган бул жакшы нерсе. Ва анбиту фил ислами набатан хасанан, исламда тарбиясын тырмактайынан башынан мыкты кыл. Тарбиялуу, элге жерге эмгегин сиңире турган кыл деп. Буяка ошол окулушун жазып, маанисин да жазган мынакей. О Аллахым, жаңы төрөлгөн ушул умуркайды же ушул баланы же кызды ата-энесине күйүмдүү, акыл эстүү жана таква кылып, исламда тарбиясын мыкты кыл деп. Бул ошол дуа бир туган.